1-сентябрда өлкө башы Чакан курамдагы Коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөргөн. Анда жогорку кеңешке депутаттарды шайлоого даярдыктарды көрүү жана өткөрүү маселеси каралган. Президент шаар жана айыл тургундарынын номер 2 формасы боюнча добуш бериши үчүн участокторун массалык түрдө өзгөртүп жатканы тууралуу көп сөздөр бар экенин айткан. Мамлекет башчы мындай билдирүүлөрдүн баарына ыйгарым укуктуу органдар тарабынан мыйзам чегинде тиешелүү чечимдер кабыл алынып, текшерүүлөр жүргүзүлүшү керектигин тапшырган. Форма 2 менен кейбір партиялар, кейбір адамдар, кейбір кандидаттар массалық түрде шаардан районға, райондан шаарга ташымай башталды. Ошону көрүп туруп, мамлекеттик органдар чара көргөн жоксуңар. Бардын көрүп турасың, укук органдар, жергиликтүү бийлик, тим койдуңар. Ошону көрүп туруп, ошону токтотпай атпайсыңарбы? Эмитен эле, азыртан баштап эле элдин нараачылыгын азыр алып келип атасыңар азыр. Шайлоого болгон иченим кетирип атасыңар. Средства массового жазып атат. Көргөзүп атат, айтып атат, деп атат, бир реакция жок. Коопсуздук кеңешинин жыйынында башкы прокуратурага мыйзамдарды шайлоо процессинин бардык катышуучулары тарабынан так жана бирдей аткарылышына талаптагыдай көзөмөлдөөнү камсыз кылуу, анын ичинде мыйзамда белгиленген тартипте арыздарды жана даттанууларды, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет ресурстарда жарыяланган билдирүүлөрдү кароону уюштуруу сунушталган. Мыйзамдуулукту камсыз кылуу максатында жана Кыргыз Республикасынын президентинин 2020 жылдын 2-июлундагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоону дайындоо жөнүндө 139 жарлыгына аткаруу үчүн жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2020 жылдын 30-июлундагы тескемеси менен прокуратура органдарынын алдында өтүүчү шайлоого даярдоо башкы прокуратуранын штабы түзүлгөн. Ошол эле учурда ушул сыяктуу штабтар республикалык аймактарында да прокуратураларда түзүлгөн. Азыркы учурда прокурорлор тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында жана интернет булактарында жайгаштырылган билдирүүлөргө жана жарыяларга мониторинг жүргүзүү, ошондой эле келип түшкөн арыздар жана кайрылууларды мыйзам талаптарына ылайык кароолор камсыз кылынууда. Азыркы учурда прокурорлор тарабынан жалпыга маалымдоо каражаттарында, интернет булактарындагы билдирүүлөрдө жана жарыяларда мониторинг жүргүзүлүп, ошондой эле келип түшкөн арыздар жана кайрылуулар мыйзам талаптарына ылайык каралууда. Совет Безопасности, который рассмотрела и думаю... Коопсуздук кеңешинде тапшырылган жана сунушталган иштерди Кыргызстандын туруктуулугу үчүн, саясий туруксуздуктан сактоо үчүн бардык укук коргоо органдары, тартип сакчылары, аткаруу бийлиги, ошондой эле жөнөкөй жарандардагы аткарышы зарыл. И в том числе общество для того, чтобы обезопасить нашу страну. Андан сырткары прокуратура органдарынын иши тууралуу калкты маалымдоо менен шайлоо мыйзамдарын бузуу фактыларына бөгөт коюу боюнча чараларды көрүү, мыйзамдарда белгиленген чектөөлөрдү сактабаган фактыларын болтурбоо, аныктоо жана бөгөт коюу боюнча ишти активдештирүү, даттануулардын жана кайрылуулардын өз убагында каралышына жана чечимдердин кабыл алынышына көзөмөлдү күчөтүү сунушталган. Канат Жолотчиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.